Саламатсыңарбы, урматтуу видеонун угуучулары. Менин атым Анара Мусаева. Өнүктүрүү саясат институт деген коомдук уюмда жергиликтүү же башкарууга катышуусу боюнча эксперт болуп иштейм. Бүгүнкү презентациямдын темасы бул таасирлүү сүйлөөнүн көмдөмдөрү. Менин презентациям жергиликтүү заң же башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө, адистерине жана жетекчилерине тиешелүү. Анткени жергиликтүү же башкаруу органдарынын өкүлдөрү көпчүлүк учурда элдин астына чыгып сөз сүйлөшөт, баяндама беришет, презентацияларды өткөрүшөт, жыйындарды, курултайларды, коомдук угууларды өткөрүшөт. И сөз сүйлөөнү дагы үйрөнүш керек. Ушул жергиликтүү же башкаруу органдарынын өкүлдөрү ийгиликтүү баяндама өткөрөм десе, анда таасирлүү сүйлөөнүн көмдөмдөрүн өнүктүрүш керек. Презентациям астында мен силердин көңүлүңөрдү ушул сүрөттөргө бургум келет. Сиз сүйлөп жаткан маалда аудитория ушул сүрөттөгүдөй болсо, анда бир нерсени өзгөртүүгө зарыл. Андан тышкары дагы Чонси Депти деген 19-кылымдагы америкалык саясатчынын да сөзүн айткым келет. Сөз сүйлөө чеберчилигинин башка эч бир жөндөмдүүлүк адамга ушундай тездик менен насапка жетип, башкалардын сый урматына татыктуу болуу мүмкүнчүлүгүн бербейт. Ушул сөздөрү менен эмнени айткым келет? Адам баласы ийгиликтүү болуш үчүн сөз сүйлөөнү үйрөнүш керек. Ал үчүн ийгиликтүү баяндама жасоонун кадамдарынан өтүш керек. Эң биринчи максаттарды аныктап алышыңар керек. Өзүңүз үчүн баяндамаңыздын максатын аныктап алууда силер өзүңөр билишиңер керек. Силер сүйлөп бүткөндөн кийин, баяндамаңарды бергенден кийин угуучулар эмне кылышы керек? Экинчиден, сүйлөй турган сөздөрүңөрдү топтоп алыңыз. Сөз сүйлөө бул жөн гана сапардын башталышы эмес, бул силер жөнүндө алгачкы пикир пайда болуу учуру. Үчүнчүдөн, корутундуңузду туура түзүп алыңыз. Баяндамаңыздын дал ушул бөлүгүндө сиз болгон жөндөмдүүлүгүңүздү көрсөтө алышыңар керек. Негизги бөлүктү жалпысынан сүрөттөшүңөр керек. Силердин баяндамаңыз кызыктуу болдуруш үчүн негизги бөлүктү сандар менен, фактылар менен, мисалдар менен толтурушуңар керек. Аудиториянын көңүлүн жоготуп албаңыз. Ал үчүн коркунуч сезим болбошу керек. Ал үчүн дагы алдын ала даярданышыңар керек. Сөз сүйлөп атканда угуучулар жөнүндө дагы ойлош керек, чындыкты гана айтыш керек. Өзүңүздү тыккан алып баруу жүрү керек. Көрсөтмө каражаттарды дагы иштеп чыгыңыз. Анткени ошо көрсөтмө каражаттар колдонуу аудиторияны ынандыруу ыктамдуулугун 43%га көбөйтөт. Баяндамаңызды да аудиторияга ыңгайлаштырыңыз. Анткени силер баяндамаңызды берип атканда угуучулар угуп жатканда ошо баяндамаңыз атайын алар үчүн даярдалган деп сезим пайда болуш керек. Алар өз максаттарын сиздикине дал келип жатканы толугу менен ынанышы керек. Жардам берүүчү маалыматтарды дагы даярдап коюшуңар керек. Анткени өзүңөргө ишенбешиңер керек. Көп маалыматтар болот баяндамаңызда. Бардыгы тең эсиңерде калат деп ишенбей, өзүңүзгө жардам берүүчү маалыматтарды даярдап алып, колуңузга кармап алышыңар керек. Кайрадан дагы даярданышыңар керек. Анткени атүгүл да сыккан баяндамачылар сөз түрүндө элдин астына чыгаарда даярданышат. Сиз дагы өзүңөрдүн милдетиңизди аткарышыңар керек. Отчетту берүү астында, маалыматты берүү астында сөз түрүндө даярдануу керек, репетиция өткөрүш керек. Кантип даярданышыңар керек? Жыйын өткөрө турган же коомдук иш-чара өткөрө турган залга эртерээк барышыңар керек. Залдын толук даярдалган нерсе болбогон текшерүү залыңар даярбы, даяр эмеспи, толук текшерип чыгышыңар керек. Жабдууларды колдоно билиңиз. Милдеттерди дагы уюштуруучу арасында бөлүштүрүп коюңуз. Катышуучуларды сөз түрдө тосуп чыгышыңар керек. Болгон жигердүүлүгүңүздү ошо жерден көрсөтө алышыңар керек. Жылмайып турушуңар керек. Убакытты дагы туура бөлүштүрүшүңөр керек. Аудитория менен иш алып баруу жөнүндө да айтып кетсем, силер аудиториянын астында аудитория кайрылуу, диалогко умтулуу болушуңар керек. Дене тилиңер кандай болбош керек?
Силер тик турбашыңар керек коомчулуктун аудиториянын астында. Колуңарды дагы айымдарга да тиешелүү, эркектерге да тиешелүү. Колуңарды чөтөктөрүңөрдө кармабашыңар керек. Андан тышкары дагы медайымдын образына да кирбешиңер керек. Бирок сөз түрүндө аудитория менен көз байланыштары болуп туруш керек. Фокусту жана кадамдарды өзгөртүп турушуңар керек. Бирок даалыңарды эч качан көрсөтпөшүңөр керек аудиторияга. Анан башыңардан өткөн окуяларды, кандай бир тамашаларды айтып берсеңер болот. Бирок ушу тамаша окуяларыңар ушу баяндамаңызга да тиешелүү болуш керек. Добушуңарды дайыма өзгөртүп турушуңар керек. Кандай бир сөздөргө базым жазайын десеңер, добушуңарды катуураак чыгарып коюшуңар керек болот. Жасалмалыктан да алыс болуш керек. Анан мите сөздөрдөн дагы арылыңыз. Аудитория менен дагы кантип иш алып барышыңар керек. Тышкы келбетиңиз тыкан болсун. Анан сылык жана досторчо мамиле кылыш керек. Бирок формалдуулукту сактаңыз. Өзүңүздү эч ким тааныштырбай койсо, анда силер өзүңүздү да тааныштырып коюшуңар керек баяндамаңыздын астында. Угуучуларга да өзүңөрдүн ыраазычылыгыңарды билдирип коюшуңар керек. Анткени алар деген өздөрүнүн убактын бөлүп силерге ушу жыйыныңарга катышып отурушат. Сөздү презентация баяндамаңызды кантип жыйынтыкталасыз? Корутунду бөлүк маанилүү стратегиялык элемент деп эсептелет. Сөзсүз түрүндө угуучулардын, катышуучулардын эсинде кала турган нерсе. Кантип жыйынтыктаса болот? Негизги бөлүктөр жөнүндө да кайталап койсоңор болот маалыматты. Аракетке чакыруу менен аяктасаңар болот. Кандай бир тамаша сөздөр менен, белгилүү адамдардын сөздөрү менен. Бирок бир нерсени эске алып коюңуздар. Башталышы жана аягы бири-бири менен байланышта болуш керек. Сөзсүз түрүндө силер баяндамачы катары презентацияңарды окубашыңар керек. Айтып бергенге аракет кылышыңар керек. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат.